Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүңүздөр. Аппарат депутаттарды чакырыңыздар. Урматтуу депутаттар, 49 депутат каттоодон өттү, кворум бар. Кошумча дагы депутаттар келип катыша беришет. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселеге өтөбүз.
Жол кыймылынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттер караган. Баяндамачылар: Амангелдиев Данияр Жолдошевич, экономика жана коммерция министри, ошондой эле Абдиев Нурбек Такабаевич, ички иштер министринин орун басары. Урматтуу баяндамачы Данияр Жолдошевич, сөз сизде. Бул жака чыгып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жол кыймыл маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актылары өзгөртүүлүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталып жатат. Жол кыймыл маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан төмөнкү максаттарда даярдалган. Биринчиден, автотранспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктерин каптал айнектерин күңүртүүнү легалдаштыруу. Экинчиден, алдыңкы эшиктердин каптал айнектерин күңүртүүнүн транспорт каражатын башкаргандыгы үчүн айдоочулардын тарабынан тартип бузуулардын санын азайтуу. Үчүнчү маселе, республикалык бюджетке салык эмес келип түшүүлөрдү көбөйтүү негизинен. Сунуш кылынган мыйзам долбоорунда каптал айнектерин гана күңүртүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бул өз кезегинде алдыңкы айнектерге жарыктын өтүшүнө тоскоолдук кылбайт. Дүйнөлүк практиканын анализи көрсөткөндөй, унаалардын терезелеринин каңырлатуу дүйнөнүн жогорку өнүккөн өлкөлөрүндө колдонулат. Мисалы, АКШда, Японияда, Кытайда жана башка. Кошумчалай кетсек, транспорт каражаттарынын мындай айнек жана алдыңкы эшиктерин каптал айнектерин күңүртүү акы төлөө негизинен Өзбекстан жана Тажикстан уруксат берилген. Биринчи, транспорт каражаттардын алдыңкы эшиктин каптал айнектерин күңүртүү уруксат берүү, эсепке алуу жана аракетин токтотуу тартиби ошондой эле жыйымдын өлчөмүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен регламенттөө сунушталууда. Андан төмөнкүлөр каралат. Биринчиден, автотранспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктерин каптал айнектерин күңүртүү уруксат берүү, эсепке алууну жана байкоо жүргүзүү камсыз кылуу үчүн Карчек электрондук кызмат порталынан кийин кошуу менен акы төлөөнүн негизги ыйгарым укуктуу органдар тарабынан ишке ашырылат. Андан тышкары, бул коомчулукка белгиленген уруксаттардын бар экендигин текшерүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бул тийиштүү маалыматтардын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн билдирет. Уруксат айдоочунун каалоосу боюнча жарыкты өткөрүүнү чектебестен М1 категориясындагы жеңил автотранспорт каражаттарын гана берилет. Автотранспорт каражаттардын алдыңкы эшиктик капталдардын айнектерин күңүртөө боюнча иштерди аткаруу уруксаттын негизинде транспорт каражаттын ээси же мындан ишмердикти жүзүгө ашырган ишкердик субъекттер тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн. Андан тышкары, уруксат алуу үчүн айдоочу ыйгарым укуктуу орган арыз менен кайрылышы керек. Ыйгарым укуктуу орган арызды кабыл алат, кагаз жүзүндө электрондук түрдө каттайт жана уруксат мөөнөтүн көрсөтүү менен уруксаттарды берүү, эске алуу реестрин тийиштүү маалыматтарды киргизүү менен маалымат түрүндө уруксат берет. Кийин санариптештирүү маанилүүлүгүн эске алуу менен уруксаттарды электрондук түрдө берүүгө кыска мөөнөттө өтүү болжолунууда. Автотранспорт каражатын ээси алмашкан учурда уруксат кайра каттуу уруксат берилген жана буга чейинки берилген уруксаттардын калган мөөнөтүнө узартылат. Уруксат 1 жылга берилет. Уруксаттын мөөнөтү аяктагандан кийин ээси андан баш тарткан учурда төлөмдүн калган бөлүгүнүн суммасы кайтарылбайт. Мындан белгилеп кетчү нерсе, автотранспорт каражатына салыкты жана кыймылдын жана пайдалануунун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү башкармалыктын тартибине каршы укук бузуулар үчүн айып пулдарды төлөөдөн кийин гана берүү сунушталууда. Бул карызкорлорго карата чара көрүү мүмкүнчүлүк да берет. Урматтуу депутаттар, кыскача докладым бүттү. Эгерде суроолоруңуз болсо, мыйзам долбоору боюнча жооп бергенге даярбыз. Рахмат, урматтуу коллегалар, кимде кандай суроолор бар? Аппарат табло бергиле. Сөз суроо берүү үчүн Осмонов Айбек Жапаровичке берилет.
Рахмат, урматтарга. Мен суроом мындай да. Биздин мамлекетке бир жылда силердин эсебиңер боюнча ушул машинанын мындайча айтканда тонировка боюнча канча түшөт акча? Орто эсеп менен. Саламатсыздарбы? Абек Жапарович, негизинен бул мыйзам долбоордун эң биринчи мааниси бул бюджетке акча толтуруш эмес, негизи бул процесстерди легалдаштыруу. Казыркы күндө канча машина болорун так саноого мүмкүнчүлүк жок, бирок болжол менен эң минималдуу жылына бир 20 миң машина катталат деген биздин алдын ала расчетубуз бар. Ошол расчет менен эске алуу менен казыркы күндө жоболорду иштеп чыгып атабыз. Эгерде мамлекеттин бюджетин толтуруу максат болбосо, анда кайсыл эмелер менен алып келатасыңар буну? Маселелер менен. Бул негизинен азыр Башында айтпадыңар беле, мамлекеттин бюджетине дагы пайда келе турган нерсе деп. жок, бул түздөн түз бюджетке таасир этет. Анткени 20 миң машина Сиз айтып атпайсызбы азыр акча түшүрүү максатында эмес, башка максат деп? жок, негизинен бул легалдаштыруу эң биринчи маселе. Ошол болуп атат. Жанагы докладымда да белгилеп кеткен автотранспорт каражатын. Эгерде бул жерде азыр ички иштер министрлигинин дагы өкүлдөрү отурасыңар, ушул мыйзам силерге туура келеби? Жол коопсуздугу боюнча эртең немелер көбөйүп кетпейби? Кагышуулар. Урматтуу Айбек Жапарович, уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Ички иштер министринин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милициянт полковник Исраилов. Биринчиден, ушу дүйнө жүзүндөгү тажрыйбасын баарын биз изилдеп чыктык. Бул эми тонировка боюнча канчалык деңгээлде ушу жолуна кырсыктарына таасир берет экен дегенде эч кандай изилдөөлөр болбоптур. Эми азыр ушу долбоорду колдоп берсеңер, биз атайын өзүбүзгө база түзүлөт. Базанын негизинде ушу канчалык деңгээлде таасир берет экен, ушу тонировкасы бар машиналар, автоунаалар канча жол кырсыгына катталат экен, кандай последствия болот экен, анын баарын талкуулап чыгабыз. Буга чейин эч бир мамлекетте мындай талкуу болбоптур. Ошондуктан биз деген мындай канчалык деңгээлде таасир берет деп айта албай атабыз да. Эгерде бул мыйзам долбоору боюнча биз колдоп берсек, эртең өткөндөн кийин чындыгында жол коопсуздугу боюнча аябай көп катталуучулар көбөйүп кетсе, артка кайтарып алган жолуна карадыңарбы? Кантип кайтарып аласыздар? Эгерде чындыгында төлөп, жарандарыбыз машиналардын тонировкалашын төлөп бир жылга алып алды. 3 айдын ичинде көбөйүп кетти. Жол кыймыл боюнча абдан көп катталуучулар болсо эмне кыласыңар силер? Артка кантип тартасыздар? Урматтуу Айбек Жапарович, министрдин орун басары Абдиев. Сиз айттыңыз, азыр айтып кеткендей, бул боюнча талдоо жүргүзүлөт. Эгер кескин түрдө деген ушул жол кыймылынын эрежелери бузулуп, жол осудан кырсыктар көбөйүп баратса, анда биз бул мыйзам боюнча өзүбүздүн сунуштарды кайрадан беребиз. Бул 3 айлык, 6 айлык же жылдык жыйынтыгы менен толук анализ чыгарылат дагы. Ошон караңгылатуу бул кескин түрдө өсүшүнө алып келди, алып келген жокпу, анализдеп туруп, андан кийин биз министрлик кабинетине сунуш менен келебиз. Рахмат. Урматтуу демилгечи, суроо сизге. Эгерде чындыгында ушундай маселелер жаратып калса, эмне кыласыздар сиздер? Бир жылга 50 миң сомдон деп берип алдыңыздар сиздер. Туурабы? Бергенден кийин кайра аласыздар буларды? Же кайра төлөп бересиздерби? Эгерде бизге туура эмес келип калса, ички иштер министрлигинен сиздерге кат келсе, кандай кыласыздар? Ошол жагын ойлодуңуздарбы? Жыл аягына чейин берилген уруксаттар аягына чейин чыгат. Анда кандай болуп калат? Анда болбой калат го. Жылдын аягына чейин анда биздин адамдар жабыркап отура береби? Силер ошонун жолун карап, алып келишиңер керек да бул жерде. Туура, Айбек Жапарович, негизинен жанагы дүйнөлүк статистика боюнча жанагы коңшулаш мамлекеттердин казыркы күндө практикасы бар. Алардын статистикасын анализдегенден кийин мындай чоң бир таасир эткени жок да. Эгерде сиз айткандай, эгерде атайын ыйгарым укуктуу орган ушул боюнча сунуш киргизе турган болсок, анда биз мыйзам түрүндө кайра киргизгенге даярбыз. Урматтуу Айбек Жапарович, биз Өзбекстан мамлекети менен жакын жайгашкан Тажикстан мамлекетине ушундай уруксат берилген экен. Алар менен биз байланыштык. Бирок мындай эле чоң эле таасирин тийгизген фактылар жок экен. Ошол себептен азыркы күнгө чейин ошол мамлекеттер караңгылатууну колдонуп келе жатат экен. Рахмат.
Эми биз бул жерде ички ишер министрлигине ишенишибиз керек, ошолор жамаатына ишенишибиз керек, ошолор тыгыз карашыңыздар керек сиздер. Сиздердин негизи өзү жумушуңар жакшы. Ушул боюнча да жакшы карашыңар керек да. Себеби бизде эң биринчи бул элибиздин коопсуздугу, жарандарыбыздын. Өзүңүздөр билесиздер, жылына 1000ден ашы адам сиздерге көз жумуш менен коштулат, туурабы? Бир жылда Туура. ТТП айынан. Рахмат. 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 Кийинки сөз Токтошов Эмил Токтокуновичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу мыйзам демилгечилер, азыр мыйзам жооп бербейт. Азыр айып болгонча ушу тонировкага 5,5 миң. канча мыйзам бузуулар болду? Бир жылдын ичинде 2700дөй болду. 2700 бир 3000ге чейин жыл сайын кармалат. Аякка 6 жылда алсак, баш аягы болуп туруп 22 миң ушундай факт аныкталган. 22 факт деп айтып атасыз. Бул мен ойлойм бул чекес эле. Мындан көп тонировка кылып жүргөндөр толтура, ага алыңыздар жетпейт. Көзөмөлдөй албай атасыздар. Эгерде мыйзам кабыл алынса, сиз азыр сан менен айтып койсоңуз, канча төлөйт, канча түрү бар? Уруксат алуу үчүн Бир эле түрү бар, бир эле төлөйт, болду. канча суммасын айтып коем, эл угуп атат ушу билсин. Демек, Қазіргі күндө жумушчу топ иштеп атат. Кече комитеттен дагы бул маселе көтөрүлгөндө бир 30-50 миңдин тегерегинде болот. Бирок фиксированный бир гана сумма болот. Азыр биринчи окуу да? Ооба. Сиздер даярдап келишиңер керек да. Биринчи окууга эмне билбесеңиздер канча 50 миң тегерегинде бул Эмил Токтогонович, бүгүнкү күндө мыйзамда. Кечиресиз, бүгүнкү күндө концепциясын иштеп чыгып атабыз. Эгерде мыйзам өтүп калган күндөн кийин бунун подзакон акттары чыгат да. Азыркы күндө ошол жумушчу топ депутаттардын талабы боюнча эгерде жанагы негизинен мыйзам өткөндөн кийин подзакон акттар кийин чыгыш керек эле да. Бирок комитеттерде талкуу өткөндөн кийин депутаттардын талабы менен ошол алдын ала концепциясын жана принциптерин киргизгиле дегенден кийин биз маалымат катары ошол ишти баштап киргизип атабыз да. Азыркы күндө жумушчу топ иштеп атат. Жумушчу топтун демилгеси боюнча 30 миңден 50 миңге чейин деп сунуш киргизип атабыз азыр. Азыр бул мыйзам кабыл алса, органдардын өзүнүн кызматкерлеринен, анын жардамчысы ошонун баардыгы тонировка кылып, көөлүн көргөзүп жүрө беришет да. Ушуга кантип кепилдик бересиздер? Жок, ага кепилдик беребиз. Анткени электрондук түрдө жанагы квитанциясы төлөнгөн гана күндөн кийин ал системага кирет да. Системадан түздөн-түз казыналык платеждордун баары тең көрүнөт. Карчек системасын жана докладында айтып кеткем, карчек системасына киргизебиз депчи. Азыркы күндө карчек системасында регистрация болгон автотранспорттун баары тең толугу менен бюджетке өзүнүн төлөмдөрүн төлөгөндөн кийин гана регистрация жүрүп атат. Төлөбөй чаптап алса айып булганча болот. Азыркы күндө ал боюнча да жумушчу топ менен иштеп атабыз. Эгерде 30 миң же 50 миң боло турган болсо, ошол штрафты андан 2 эсе көбүрөөк кылганга сунуш берилип атат да. Муну көзөмөлдөгөн бир эле түрү бар, бир эле жолу бар. Сиздер тиркеме чыгарып, приложение. Ошого элдин өзүн көзөмөлдөтүш керек. Жөнөкөй адам эгерде ошону каалап колунан ала албаса, ал жанагы алдамчыларды машинасынын номерин көрүп эле ошону текшериш керек. Текшерип жазыш керек сиздерге. Сиздерге жазганда сиздер тагын машинанын номерин бериш керек. Барбы жокпу? Ошону көзөмөлдөйсүздөр. Анан муну ГАИ көзөмөлдөй албайт. ГАИ өзү көз жумуп атпага. Мындай болгон дем баары билебиз да. Бул жерде жалаң органдын кызматкерлеринин жардамчылары жыргайт да. Кылмышкер топтор жыргайт. Ошон үчүн ачык болуш үчүн элдин өзүнө коому көзөмөл бериш керек. Эл өзү көзөмөлдөп алат. Эмил Токтогонович. Эмил Токтогонович, сиздин маселеңиз эң эле туура болуп атат. Ошон үчүн докладымда жана карчек системасы ал ачык айкын ар бир жаран ошол системага кирип коомдук контроль болуш керек деген биз дагы ошондой талапты коюп атабыз. Эң биринчиден ошо коомдук контроль болуш керек бул боюнча. Любой жаран карчек системасына кирип, алдында кетип бараткан эгерде автоунааны көрө турган болсо, капталдары көңүртүлгөн. Ошол автоунаанын номерин ичине салгандан кийин автоматически чыгып турат.
регистрациясы барбы, жокпу, төлөдүбү, же төлөгөн жокпу, лицензиясы барбы, жокпу деп, ошол биринчиден биздин да талап, ошол карчек системага киргизгенибиз, биринчиден ошол коомдук контроль болуш керек деп. Рахмат. Мына ички иштер министрликтеринин кайсы орган кызматкерлери акыз жүргөнгө укугу бар? Эми Токтокулович, азыркы кезде деген бул инкассаторлорго уруксат берилген. Андан кийин өзүңүз билесиз, 9 управление ГКМнын сотрудниктери кайтарып алган гана кызмат биздин деген жогорку мамлекеттик жетекчилерге уруксат берилген. Калган күч структураларында иштеген кызматкерлер азыркы мыйзам негизинде общий основаниядан акча төлөп гана уруксат ала алат. Эч кандай башка кызматкерлер мыйзам үстүндө өзү караңгылатып жүргөнгө укугу жок. Эгерде ошол аныкталган болсо, анда ал кызматкерлер бар жоопко тартылат бизде. Рахмат. Şu men oyum коомдук көзөмөлгө салып коюш керек, ошондо бири-бирин көзөмөлдөп бул мыйзам иштейт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Козуев Алишер Абибуллаевичке берилет. Рахмат, Талант Турматович. Бул негизи мыйзам долбоор чындыгында бул мамлекетибиздин бюджетин көтөрүү максатында жакшы проект. Анан эми ошол негизде айтсаңыздар, бул жалпы процент, бирдей эле процент болобу же ар бир процентовкага өзүнчө баа болобу? Алишер Абилаевич, негизден эң туура суроо атат. Концепциянын эң негизгиси бул ошол легалдаштыруу жана коррупциялык элементтерди жоюу негизи болуп атат да. Ошон үчүн жумушчу топтун сунушу боюнча эч кандай чектөө болбойт. Чектөө болбойт, ал ошол айдоочунун гана өзүнүн ыктыяры менен кандай процентин кое турган болсо, ошого эми байланыштуу. Эгерде азыр градацияны кое турган болсок, анда ошол жактан эмелердин баары башталат. Сумма фиксированный, бир гана сумма болот. Эгерде градация кыла турган болсок, азыркы күндө жарыгыраак эмесин чаптап алып, мындан чыгып алып туруп, кайра башкасын чаптап анан кийин жүрө берет да. Ошон үчүн ошол максатта бирдиктүү гана бир төлөм болот да. Рахмат. Бул жерде мамлекеттик автоунаалар менен жеке автоунаалардын айырмасы кандай болот? Болбойт негизинен. Убакыт токтотуп койсоңор? Болбойт. Мен докладымда уруксат айдоочунун каалоосу боюнча жарыкты өткөрүү чектебестен М1 категориясында гана жеңил автотранспорттарга берет да. Ошон үчүн чектөөлөр жок, жеке менчик деген эмелерге жок. Бирок төлөмү? Төлөмдөрүнө жок, чектөө жок. Баарысына бирдей, э? Баарына бир болот. Оор жүк ташуучу унааларга кандай? Алар кирбейт. Аларга уруксат жокпу? Аларга жок. Жана киши ташыган машинелерге да уруксат жок, таксилерге да уруксат жок. Сиздер ошондо бул белгини жана карчекти бир гана автоунаанын номерине коюп атасыңарбы же маркасына кандай болот? Негизинде карчек системасы киргенден кийин машиненин маркасы да кирет, жанагы регистрациялык номери да кирет да. Эгерде бир жылга, мисалы, сентябрь айында төлөй турган болсо, кийинки жылдын сентябрь айына чейин бир жыл 12 ай толукталат да, э? Толук 12 айга чейин. Толук 12 айга киргизилет. Эгерде 12 айда 50 000 сомду төлөп, 3 айдан кийин машина оформление болсо, кийинки жаңы оформление болгонго өткөрүп бересиздерби ошону? Ал өз ыктыяры менен, эгерде ошол машинеге калтырып кетем десе, эмесин калтырып кетет. Эгерде кайра машинесин сатып, ошол лицензиясын кайра ала турган болсо, уруксат берилет, кайра башка машинеге калган мөөнөтүнө узартылып берилет. Эгерде кайсы бир убакыт 3 ай колдонуп, же 6 ай колдонуп туруп, калган убактысын башка машинага өткөзсө болобу, өзүнүн ыктыяры менен? Болот. Ошондой эле жана айттыңыз сиз инкассаторлорго буга чейин болгон депчи. Алар эми мындан кийин ак төлөп калышабы же мурдагы мыйзам боюнча кете береби? Алар төлөбөйт. Бул жерде могул ИИМдин өкүлдөрү бул жерде жол коопсуздук кыймылынын инспекторлоруна коррупция күчөп кетпейби бул жерде? Кандай кепилдик бар ошол жака? Уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Бул маселени да жана жумушчу топ баарын иштеп чыктык. Анткени албетте ушундай коррупциондук рисктер бар. Ошондуктан бизде эми жанакы процентовкасын алып салдык. Эч кандай процентовка болбойт. Светопропускание боюнча. Экинчиден бул тонировка алган автоунан улам биздин кызматкерлер токтото бербеш үчүн атайын карчек системасына киргизип атабыз. Муну токтотордон мурун текшере салат.
Аны деген ар бир жаран текшере салат. Биздин да инспектор текшере салат. Билесиңер, биздин инспекторларда планшет бар. Мындай уюлдук телефон менен да кирсе болот, кошуна-коштан текшерсе болот. Ошон үчүн ошондуктан бул рисктер эң минималдуу да. Жок, ал жагы түшүнүктүү. Жолдо, көчөдө ошол токтоткон инспекторго ал жерге именно кармышка болуп калбайбы дейм. Ошондуктан биз жана карчек киргизип атабыз да. Аны деген лицензиясы бар автоунан тозбойт да. Аны тозбойт. Лицензиясы жок болсо, значит, ал деген мыйзамсыз тонировка кылып алган. Жок, ошону эми тиги инспектор токтоткондон кийин билет да аны карчекти текшерип өзүнүн планшети менен, туурабы? Ошо биринчи Алишер Абдуллаевич, бул инспектор токтотконго чейин эле муну текшерип, муну деген разрешениеси барбы жок, артынан барат эле же токтоп турган машина, затаниялы машинени планшет менен текшерип, эгерде ошонун разрешениеси жок болсо же срок өтүп кеткен болсо гана барып текшерет. Андан сырткары коррупционный боюнча азыр айтылып кетти докладта. Бул не только кызматкерлер, но биздин жарандардан текшерүүгө укугу бар, карчекке кирип, ошондуктан өзүнүн деген тааныштары же болбосо бир кээ бир жарандар табып жүргөн болсо, башка жарандар көрүп текшерип, бул жерден бузуу болсо, аны деген бизге телефондорго чалып кабарласа болот. Ошонун негизинде бар ошол уруксат жок, уруксатсыз жүргөн автомашинаны кармап, жок тарткан окуубуз бар. Бул жарандар гана дагы текшерүүгө алынат муну. Уруксат бул жерде год выпуска боюнча, чыгарылган жылы боюнча эч кандай чектөө жокпу? Себеби элде азыр түшүнбөстүк болуп атат. 2015-жылдан только жаңы машиналарга берилет экен деген. Ошого кеңирээк түшүндүрмө берип койсоңуз. Жок, чектөө жок. Каалаган жылдагы машина кое берет, Сөзсүз түрдө. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Руслан Шергазиевичте. Шенин фракциясы Жакышев. Данияр Жолдошевич, да? Бері қарап қойыңыз, бұл жақта. Базын 30 мыңнан 50 мыңға чейін айттыңдар, а? Год выпускасы қаралбайды. Бұл сумманы қайдан алдыңыздар? Уақыт қарап тоқтап тұрсаңдар? Бұл сумманы негізінен орточо кылып алып атабыз. Коңшулаш мамлекеттерде Өзбекстан менен Тажикстандын практикасынан. Бұл эми баягы экономиканы көтөрүү боюнча болуп атат да, бул туурабы? Тонировканы. Экономика акча түшүш керек. Уақыт тоқтап тұрсаңдар қарап-қарап. Негизги максат анда эмес. Анткени эгерде жанагы атайын номер, сериядагы номерлердин бюджетке түшүү динамикасын карай турган болсок, анча бюджетке салымы деле жок. Эң биринчиден бул легалдаштыруу жана эмелерди процедураларды оңойлаштыруу да негизинен. Мындайда, урматтуу министр, бул 30 миң, 50 миң деген силер айтып атасыз, коңшу мамлекеттерге карап атасыз депчи. Силер аларды карабагыла. Силер өзүбүздүкүн карагыла. Мисалы 5 миң доллар машина айдаганы. Ошол 50 миң сомго чаптайбы мисалда? Бирөө тээп жүрөт 120 миң доллар машина менен. Ала ошол сравнить эткилесиздер. Бул 50 миң, 30 миң деген экономикага кереги жок болсо, 5 миң, 10 миң сомго чейин кылат тонировканын баазынчы. Силер аны бай кедей деп бөлүп атпайсыңар бул жерден. Бардыгы колунда бар эмес да, мисалы ошол 10 миң доллар, 20 миң доллар машиналар теп албайт да. Уақыт тоқтатып қойсаңдар, жооп берип коюңуз. Александр Шергазиевич, бул жана негизинен практиканы алып атканыбыз, бул негизинен тарифтерди карап атканда, жаңы тариф киргизгенде, в любом случае жана практикасын, жана эмесин карайт да. Эгерде сиз айткандай 5 миңдик машина болуп турган болсо, чаптаганга кандай эмеси чаптабай эле койсун. Жок, мындай да, чаптабай эле койсун эмес. Азыркы көчө молодеждор, жаштар 5 миң доллар, 10 долларча машина тешет. Именно ошолор чаптагысы келет, жаштар. Ошолор чаптагысы келет. Анан билесиз, кимдер байлар чаптагысы келет. Өзүн көрсөткүсү келбегендер. Ошонун баазын карагыла да, мисалы. Баланча суммага чейин машинанын баазы баланча болсун, 10 миң долларга чейинки. Андан өзү 50 миң сом болсун деп туруп, баазын так караңыздар. Жарайт, ал механизмди карап көрөлүк анда. Анан экинчи суроом, урматтуу МВДнын зам министри Нурбек Такабаев сизге. Бул тонировка болгондон кийин эртеңки күнгү ремень безопасности деген штрафыңар бар. Андан бөлөк телефон менен сүйлөшөт. Алдыңкы орунга баласын отургузуп алат. Ошолор кандай болуп калат анда, мисалы тонировканын ичинен көрүнбөйт да булар. Ошону учиттеп этиңиздерби?
Русланбек Шерғазиевич, бұл азыркы биздин деген орнотулган камералардын баары алдыңкы терезеден тартат, капталынан тартпайт. Ошондуктан алдынан тартылган камеранын баарына ремени баарыбы алдына деген жаш баланы отургузган баары көрүнүп турат. Капталынан эч кандай таасир бербейт, капталынан караган терезе. Ошондуктан бизге мындай таасир тийбейт. Биз керектүү убакта видео байкоодон көрө алабыз. Анан дагы жана бир начар погодаларда биз деле бала кезде тренировка кылып жүрдүк да. Абдан ишет этет булчу. Авария дытып ошондо көп болуп кетиши мүмкүнбү? Мисалы начар караңкыда, жамгыр жаап атканда, бир ушундай убактарда. Ошондо учиттеп этиңиздерби? Ал учиттеп атабыз. Көбүнчө деген алдыңкы терезени колдонот водительдер. Капталындагы бир аз жаратышы мүмкүн, бирок көбүнчө алдыңкы терезени колдонгон себебинен көп деле мындай кесепет жок деп ойлойбуз. Рахмат. Бердибаевич, 10 секунд кошуп койсоңуз. Мен сунушум эле анда. Данияр Жолдобаевич, бул база боюнча карап коюңуздар. 10 секунд кошуп бериңиздер. Бизге именно жаштар кайрылып жатат. Эгерде силер тренировка мыйзамын кабыл ала турган болсоңор, 10 000 долларга чейинки машинанын баазын бир 5 000 сомдон кылып бериле. Же 10 000 сомго чейин. А байлардыкы маасы 100 000 сомдон кылла. 1000 доллар, 2 000 доллар кылып салалар баары. Кымбат машиналарын. Ошол дагы учиттеп этет. Эгерде силер экономика эмес, элдин немесин ойлойсуз десеңер. Ошол менен сунушум. Рахмат. 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 Кийинки сөз суроо берчүн Малиев Арсланбек Касымакуновичте. Жети өгүз шайлоо округу, Малиев. Менде бир эки суроо бар эле. Ким жооп берет, өзүлөр тандап алгыла. Коңшу чет өлкөлөргө көңүртүлүнгөн автоунаалар өткөндө, мисалы Казакстанга, Россияга жана башка уруксаты жок өлкөлөргө өткөндө чек арада проблема чыкпайбы ушундай унага? Жана чек арадан өтүшкө кандай болот? Бул только Кыргызстандын ичине гана таркатылат. Эгерде Казакстанга чыга турган болсо, анда айнектерин кайра сыйрып киргенге аргасыз болот. Азыркы күндө ошону так элге жарыя берип койгула, себеби көп нерселерге анан душар болосуз, проблемалар. Лицензия бергенде, лицензияда маалымат катары маалымат болот ичинде. Экинчи маселе. Ошо көңүртүлгөн автоунааларды жасап, анан кылмыштуулукка дагы бир шарт ачып берген жокпузбу? Арсланбек Касымакунович, кылмыштуулукка таасир дегенде негиз жок. Эмне дегенде биздин азыркы мезгилде видео байкоолор аябай көп жерлерге орнотулуп, жакшы жумуш алып барылат. Ошо видео байкоонун негизинде эле автомашинанын ичинде канча адам отурат, нарушение барбы жокпу, каяка барат деген вопростор баары өзү чечилет. Кылмыштуулукка караңгылатуу мындай деле тиешеси бар деп ойлобойбуз. Рахмат. Анан бир болжолдоп ушунун баасын айтып койсуңар, болжолдопчу мындай пределдер болот депчи. Тонировканыкыбы? Ооба. Азыркы күндө жумушчу топто 30 000ден 50 000ге чейин карап атабыз. 30 000ге чейин, же 30 000би? 30 000ден 50 000ге чейин деп. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берчүн Масабиров Талайбек Айтматовичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен суроом экономика министрлигине. Мына административдик жоопкерчилик жөнүндө мыйзамда эң жогорку айып пулу канча? 17 500. Эми азыр айып пулун 60 000ге чейин деп атпайсыңарбы? Аны кайсы мыйзам негизинде айып пул аласыңар? Талайбек Айтматович, уруксат болсо мен жооп берейинчи. Сиз албетте туура айтасыз. Эң чоң штраф жана спирттик ичимдик айдаган үчүн. Бирок биз азыр деген өзүңөргө белгилүү болгондой коомдук талкууга чыгардык. Коомдук талкууга жаңы мыйзам чыгардык. Анын долбоордо жанакы спирттик ичимдиктер ичкендерге только лишение. Ошо менен бирге кечеги ушу комитеттен өткөндө ушу сунуштар келди. Биз деген ушу тонировканын штрафын кескин түргө көбөйткөнгө киргизебиз. Жогорку кеңешке чейин кеткенге чейин киргизебиз. Буну өзгөртүүгө керек да жаңы мыйзамды. Себеби айып пул болгондо силер май кызматкерлер көргөзөт да, мунун беренен негизинде деп көргөзгөндө алар карап көрүшөт да. Анан 17 500 эң максималдуусу ошону караштырып коюңуздар. Кийинки суроом, мына алда коллегалар айтып кетти, жана кылмыштуулукка, анан жанагы мамлекеттик автоинспекцияларга
мына коррупциялык схема түзүп калбайбы деген ойдо болушуп атат да. Анан эми кичине 500 сом ала калып эме кылып кое бере турган мындай болбойбу? Мындай. Талбек Азмаматович, бул боюнча азыр биздин кызматкерлер баарында видео трекер турат көкүрөгүндө. Ар бир деген биздин жарандар айдоочулар менен сүйлөшүп жатканда ошол видео камерага тартылат. Кечинде сдавать эткенде аны биздин атайын кызматтар күнүгө анализ кылып жасап турат. Рахмат. Анан айыл жерлерде кандай көзөмөл болот? Эми бул жерде мына коопсуздук шаар видео тасмалар көп жерлерде бар да. Айыл жерлер жана караңгылатып алып жүргөн автоолордун көзөмөлдү кандай болот? Урматтуу Талабек Атбаевич, өзүңүзгө белгилүү болгондой азыр ушу коопсуздук шаардын экинчи этапы кирип атат. Ал деген ушу өлкөбүздүн болгон стратегиялык жолдорду, шаарларды камтыйт. Ошондуктан аякта деле видео байкоо системасы кирип атат да. Анан жанакы коррупционный рисктер боюнча айтып кетсек, бул деген коомдук контроль болгондон кийин ар бир эле ошо мыйзамсыз тонировка кылып алган адам улам эле кармалып атат. Анткени улам ар бир жаран аны контролдоп бизге жиберип турат да. Ошондуктан бул коомдук контроль болгондон кийин рисктер такыр жок деп айтыш кыйын, бирок минималдык болот да, минималдуу болот. Рахмат. Дагы бир суроо, мына жол кыймылын бузууда авариялык болуулардын караңгылаткандан өсүп кетпейби? Талабек Атматович, жана жогоруда мен белгилеп кеткендей, биз ушу дүйнөлүк тажрыйбаны изилдеп чыктык, карап чыктык. Бул боюнча канчалык деңгээлде таасир берет экен мындай эч кандай исследование да болбоптур, эч кандай статистикасы жок экен да. Ошондуктан биз көбөйөт же азаят деп айта албайбыз. Канча көбөйсө канча көбөйөт, же азайса канча азаят деп мындай айта албайбыз. Рахмат. Экономика министри сизге азыр эми уруксат берип эми лицензия алышат, эми акча каражаты кайсы жака түшөт? Республикалык бюджетке не налоговый платеж болуп? Мен сунушумда мына силер айттыңыз, Тажикстан, Өзбекстан карап көрдүк десиңер да. Мен сунушумда стратегиялык бир мекеме курсак, ГЭС курсак, же бир больница курсак, мына алда коллегалар мына Баткен жөнүндө көп маселелерди көтөрүп, жана бюджеттен 5 миллион акча каражаты бөлүнө турганын айтып өттү. Эми мына Баткен областынан 1 миллиард акча бөлүнө турган болсо, атайын спецсчет ачышыңар керек. Бюджетке эмес, мына Тажикстанда ГЭСти Руанда ГЭСин курганда, ошол лицензияга бир эле счетко түшкөн. Бюджетке түшкөн эмес, мына ушу счетко түшүп, ушу счеттен мындай как целевое использование да, түз багытта ошол жерге барып колдонулган да. Мына ошол мамлекеттер бир чоң объект алып сразу ошону курганга мүмкүнчүлүк болгон. Ошон үчүн мында коомчулукта да көрүп турат да, кайсы акча канчага кетип атат. Бюджет киргенде анан ал жерде силер эми отчет берип турасыңар да, мына момунча акча түштү. Мына Баткен областына 1 миллиард акча бөлүндү. Мына биздин уруксат алган акчалардын негизинде барат да. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул эми жана айтып кетти. Мен 6-созупта 40 000 уруксат берилгенге 60 000 штраф деп айткам да. Анан бул жана 40 000 деген эми айдоочулардын өз укугу. Кааласа караңгылатат, кааласа бунун өзүнүн эрки да. Ошон үчүн максималдуу түрдө эле алыш керек. Жанагы уруксат бергенде. Рахмат. 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 Кийинки сөз суроо үчүн Бекешев Дастан Далабаевич. Данияр Мырза, скажите мне, пожалуйста, вот какой орган будет выдавать разрешение на тонирование? УНА. Дастан Далабаевич, разрешите я отвечу, начальник ГОБДД Исраилов. Тут никакой орган не будет выдавать. Эта система будет работать автоматически. После того, как оплачено, будет просто в электронном виде подано заявление в госучреждение УНА. И там просто идет регистрация, что да, автомашина тонирована. И это автоматически отражается в системе Карчек. И после того, как он там видит, что в системе уже отразилось, он пойдет, затонирует машину. Разрешения не будет, правильно? Да, чтобы не было никакого контакта. Ага, я понял. То есть органа сертификации не будет здесь? Я понял. Какой госорган тогда будет вот эти заявления принимать? Дастан Далабаевич, заместитель директора госучреждения УНА Шаралиев Бактыбек Эмилович, будет регистрировать разрешение на тонировку государственного учреждения УНА, которое на сегодняшний день занимается регистрацией транспорта. То есть в нашей системе будет просто проходить регистрация разрешений на тонировку. А вот как быть с органами внутренних дел? Гаишники, они же сами себя штрафовать не будут же.
Вот поэтому мы хотим ГКНБ, именно эту прокуратура. систему, мы эту систему хотим вывести на Корчек. На сегодняшний день через систему Корчек любой гражданин Кыргызской республики, не только гражданин Кыргызской республики, любой гражданин может зайти в эту систему, доступ абсолютно открытый, к открытым данным, к открытой информации об автотранспортном средстве, то есть о штрафах, о залоге, аресте, все данные находятся в открытом доступе. И разрешение на тонировку будет также находиться в открытом доступе. То есть даже сосед, если сосед будет затонирован, его любой сосед может зафиксировать то, что у него имеется незаконное тонирование на автотранспортное средство. А кто будет проверять, где он тонировался? И вообще, кто будет тонировать? Дасан Далбаевич, в докладе я отмечал, что эта прерогатива, она не регламентируется, как автовладелец, так и специализированные учреждения могут производить тонирование автомобилей. То есть, по сути, можно заявление написать и самому сесть дома в кустарным образом тонировать. Но это же неправильно же. Может быть, мы все-таки лицензируем СТО, СТО сами уже будут базу данных пополнять, вот Корчек вы говорите, сами будут пополнять, кто имеет право, допустим, на тонировку, то есть кто заплатил. Дасан Далбаевич, данный вопрос тоже обсуждался, но он отпал сам собой ввиду того, что есть коррупционный фактор. С принятием закона, как уже было отмечено в комитете, что возможно будет лоббирование отдельного какого-то учреждения для лицензирования именно данной деятельности, в связи с чем данная деятельность не сертифицируется и предоставлена в свободном доступе, то есть свободная деятельность по нему предусмотрена. Тогда Это тонировать можно будет чем коррупционного- угодно, главное вот это, чтобы у тебя регистрация прошла. Да. Хоть чем угодно тонировать можно. Нет, там пленка будет, там будет указана пленка. Где написано так, что пленка будет? Это будет в сертификате будет. Это будет регламентировано подзаконным актом, который будет принят нормативно-правовым актом Кабинета министров. Я предлагаю еще сделать поощрение гаишникам, чтобы они выявляли. Я понимаю, общественный контроль это очень хорошо, но если мы гаишникам будем давать 10% от суммы штрафа, поверьте, они всех, кто незаконно тонирован, они всех найдут, потому что у него будет зарплата увеличиваться. Давайте мы такую вещь сделаем. Если разрешите, вы, наверное, в курсе, что такая норма действует, на данный момент действует, поэтому мы будем использовать эту норму. Да, ошону кылсак, анда таптакыр бизде мыйзамсыз тонировка жок болот да. Менимче бул мыйзам долбоорду колдосо болот. Ал эми максатын табыш керек болуп атат да. Вот для чего мы собираем деньги? Какое-то целевое назначение, чтобы мы не просто это в республиканский бюджет перечислили и все. Чтобы мы увидели по результатам года, какая сумма была поступлена. И потом вы скажите, это на машину будет даваться тонировка или физлицо будет себе приобретать? Или на номер машины? Сможет ли он, допустим, другую машину купил, если эту тонировку перенести? Дасан Далбаевич, как раз таки в докладе также было отмечено о том, что это привязывается к физлицу. Непосредственно это его абсолютное право, либо он может передать право лицензии с автомобилем, если он его продал. Если он решает эту лицензию перенести на другой автомобиль, то данный вид лицензии может быть перенесен на другой автомобиль на оставшийся срок действия данной лицензии. И это, получается, разовый платеж, да, в год? Это разовый платеж в год на 12 месяцев рассчитанный. Кроме того, по платежам, как вы сказали, и до этого Талабек Айтманович тоже отмечал о том, что установить целевой подход по расходной части данного неналогового платежа, в связи с чем также в Кабинете министров предлагалось поступившие средства направить на социальные выплаты, на поддержку социальных выплат. Не, я думаю, на развитие направлять. Мы же не можем проедать эти деньги. И давайте мы все-таки пропишем целевое назначение. И потом еще, вот может привязку сделать к обязательному обязательному автострахованию. Все-таки много обеспокоенности о том. В принципе, в подзаконнике по автомобильному страхованию, который будет внесен в скором времени, я думаю, что можно будет также сделать увязку по нему. Все-таки просто есть обеспокоенность о том, что у нас будет нарушение правил дорожного движения, поэтому надо сделать привязку именно к автострахованию. Дасан Далбаевич, как вы знаете, закон об обязательном автостраховании уже принят. Сейчас остался только подзаконные акты по нему, по
процесс, как бы, ну, по подзаконным актам по реализации данного закона. Как только подзаконные акты будут приняты, у нас вводится обязательное автострахование, соответственно, тонирование это будет уже как бы по желаниям автолюбителей. И еще одно замечание. Если человек не платит штрафы или не платит налоги за транспорт, ему тонировку, соответственно, у него должны забирать. Я считаю, вот такое правило. Дасан Далбаевич, также в докладе была предоставлена информация о том, что если будет иметься задолженность по налогам, либо имеется задолженность по неоплаченным штрафам, данная лицензия выдаваться не будет. Рахмат, кейинки сөз суроо берчүн Кокулов Эрулан Калчаровичте. Саламатсыздарбы? Мен ушул, будучи гражданским активистом, я еще с 2010 года боролся с тонированными машинами, с ОП номерами. И у меня такой вопрос сейчас. На данный момент, да, вот тонировка запрещена же, да? Мы же видим эти тонированные машины. МВД до сих пор не справилась с тем, что вот не могут, вот 10 лет, 12 лет с того времени прошло, мы до сих пор не можем избавиться от этих тонированных машин, да? Тут пошла такая опасная игра, с чего мы решили, что мы сейчас можем продавать эти тонировки и контролировать, когда мы сейчас на абсолютно запрещенной тонировке сейчас тонируются автомобили. Уважаемый Эрлан Калчарович, видите здесь какая ситуация складывается. Действительно, тонированных автомашин мы из года в год больше выявляем. Смотрите, я привел цифры за последние 6 лет. 22 тысячи таких фактов нами было, таких случаев были задержаны. Опять же, почему такую систему надо разрешить? Потому что подавляющее большинство, тех, которых мы задерживаем, сегодня ставим на стоянку, он растонируется, штраф платит, и завтра же опять же тонируется. Вот этот, который штраф в данный момент применяется, в 5500 сомов, и тем более, если в течение 15 лет он оплачивает только 30% штрафа, он никакого влияния не оказывает. Поэтому мы предлагаем, в случае, если этот законопроект пройдет, штраф за незаконное тонирование уже будет в разы больше, чтобы был с чем рисковать водителю. А насчет того, что есть определенная категория транспортных средств, которая установлена правительством Кыргызской Республики, которым разрешается использование тонирующего покрытия. Это, как ранее отметили, это автомашины Кыргыз-инкассации, которые перевозят денежную наличность, те, которые перевозят осужденных лиц, а также которые обслуживают первых лиц государства. На другие транспортные средства никаких разрешений нет. С этим мы боремся. Сейчас, вы знаете, век цифровых технологий. Довольно часто к нам приходят сообщения таких активистов, от простых граждан, что вот есть машина тонированная, поэтому мы этот опыт хотим применить и в дальнейшем, чтобы у каждого был доступ, чтобы был народный контроль. Каждый мог проверить на эту машину, есть ли доступ, есть ли лицензия на тонировку. Также, как вы сказали, вот, по подложным государственным номерным знакам. Как вам известно, мы эту категорию перекинулись нарушение проступки, сразу количество уменьшилось. Вот такую же работу мы будем проводить. Просто мне не нравится, что мы не знаем, что будет после тонировки, да. Как бы я, естественно, поддержу этот законопроект, потому что есть определенная экономия бензина при тонировке, выброса вредных веществ. Я поддержу, но я вот боюсь только вот анда сунуш бар силерге, сунуш жагынан атайын мисалы машина техосмотрду өткөндө наклейкалар бар болчу да. Ошондой сыяктуу наклейкаларды чыгарсак кандай болот? Ошол оплачено дегенчи, төлөнгөн деген. Анткени мен баягы эле гражданский активист катары мен көргүм келет да машинанын точно тонировкасы барбы же разрешениясы барбы на тонировку же жокпу да? Иван Калчарович, мы знаем вашу активную гражданскую позицию. В целом, благодаря вот именно активной гражданской позиции, вы были свидетелями того, что даже правоохранительные органы, на правоохранительные органы был наложен штраф благодаря общественному контролю. В целях усиления общественного контроля за данным видом как бы, разрешения как раз таки предусматривается система в Корчек. Вы знаете, что система Корчек, она очень проста в пользовании. И, соответственно, как бы по средствам вот именно внедрения системы Корчек усиливается гражданский контроль, да? Это как предложение, да? Как бы наклейка, мне кажется, не помешает принято. особо. И... Принимаем.
Все хорошо, спасибо большое. Да, без проблем. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Кыдыкбаев Жаныбек Султановичке берилет. Жаныбек Султанович. Саламатсыздар. Мен могу жол коопсуздугуна берет элем суроо. Биз карчек киргизип атпайбыз ошо программа предложение. Ошол жактан эле текшерип көрсө болот деп атасыздар. Бирок баягы жолдо кетип баратканда бул сайт тартпаган жерлер, участоктор бар. Азыр деген силердин сотрудниктерге жезл берилди да. Анан ошол тартпаган жерлерде, интернет тартпаган жерлерден тозуп текшере беришпейби? Мына биз карап коелу, бизде биякта тартпайбыз. Силердин тонировканы текшерип коелу депчи. Ошол боюнча кандай эмелер болот? Жооп берейин. Урматтуу Жаныбек Султанович, албетте андай дагы мындай мүчүлүктөр болушу мүмкүн. Ошондуктан жогору айтылгандай жана голограмма катары же ошондой эле QR код катары да колдонсок болот. Аны деген ушу жумушчу топ ар кайсы варианттарын ойлоп атабыз. Но эң негизгиси ушу карчек болсо бул деген элдик контроль болот эле да. Анысын карчекти да колдонуп, анан деген жанакындай голографический QR код кылсак да болот лобовойгочу. Анткени любой телефон менен ачып деле карап койсо болот. Бул деген насколько законно берилген депчи. Аны да карап чыгабыз. Жок, ооба. Аймактарда кээ бир жерде ал карчектер иштебей тартпайт да. Просто ошон үчүн жанагындай наклейкаларды болобу, же ошолорду колдонуп койсоңор деген сунуш да. А то азыр жолдон токтото беришет да баары эле силердикилер ошолду именно. Станч кабыл алабыз. Анан моореки баасы боюнча бир баага эле токтолбойсуңар. 30 миң 50 миң сомго токтолсоңор, например, силер бюджетке эмес деп атасыңар да, бул максат бюджет эмес деп. Бирок бул жерде чоң сумма болчу экен да. Эгер 10 миң машина тонировка кылса 50 миңден 500 миллион жылына. Может 20 болсо 1 миллиард сом түшүп турат да. Бул акча ошону биздин бюджетке түшүп турса бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн негизинен таасири бар. Таасири бар да бул жердечи. Ошон үчүн баасын чоңураак эле коюш керек менин оюмча. 50 миң сом эле кылсын, ким кааласа тонировка кылсын, каалабагандар кылбайт. Ошол боюнча. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Нарматова Назира Азимовна да. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул транспорттордун алдыңкы айнектерин караңгылатуу боюнчагы сунуш кылынган мыйзамга мен жогорку кеңештин бюджет комитетинде каршы болгон элем. Кайтарып алуу боюнча сунуш кылгам, тилекке каршы биз азчылык болуп калганбыз. Мени таң калтырган нерсе ушу караңгылатуунун эмне зарылчылыгы болду дейм да. 70 жыл бою союздун мезгилинде, андан берки 30 жылдык биздин эгемендүүлүк мезгилинде алдыны караңгылатып жүргөн машинелердеге ГАИ кызматкерлери тыюу салып, штраф салып жүргөнсүңөр да. Эми эмне зарылчылыгы болуп атат? Ушу караңгылатып туруп акча чогултабыз деген максатыңарды себеби эмнеде? Азыр эми мурда караңгылатпагын деп тиктеп туруп, жолдо сыйрытып алдырып салчу элеңер. Эми караңгылаткын деп туруп, талап кылып атканыңардын зарылчылыгын айтып койгулачы. Назира Азимовна, негизинен башынан эле айткан, бул бюджет толтуруу түздөн түз максат эмес бул жакта легалдаштыруу. Буга чейин мисалга алсак, техосмотр деле милдеттүү түрдө болчу. Бирок ага дагы коррупциялык элементтер бар эле. Барып акчасын төлөп, техосмотрун өтпөй эметип алчу эле. Азыр ошол көрүнүштөрдү эле мынакей жолдорубузда көрүп атабыз, машиналарын караңгылатып эметип жүргөндөрүн. Бирок азыр ошол мыйзам чегинде уруксат берип, жана ставкаларды жогорулап коюп, и жанагы Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией бар, ошонун да бир элементин аткарганга бизге мүмкүнчүлүк берет да. Сиз кантип кепилдик бересиз? Ушу караңгылатып койгондо кылмыштуулук көбөйбөйт. Кар жааганда, жамгыр жааганда, туман басканда тоскоолдук болбойт, авариялар көбөйбөйт деп кепилдик бере аласызбы ушуга? Караңгылатып койгондо. Бул деген азыркы ошо биздин жарандар өзү деген тонировка койгонго аракет кылып атышат. Айтылып кеткендей, бизден 22 миңдей жаранды деген кармап жоопко тартканбыз ага чейин. Азыр кезде кайра-кайра деген ошону
штат сала берген ордуна деген мыйзамдаштырып акча түшүрүп, мамлекеттик акча түшүрүп уруксат берсек деген ушу сунуш келип түштү. Капталына караңгылатуу боюнча кылмыштуулукка кандай таасири тиер тийбеси деген боюнча коңшу мамлекеттерден байланышта кандай таасири жок экен. Биз да өзүбүз дагы могу убакыттын ичинде, жарым жыл, 1 жылдын ичинде деген талдоо жүргүзүп, кайрадан муну карап чыгабыз. Эгерде ушунда таасири күчтүүлүгү аныкталса, анда сунуш киргизебиз. Бирок азырынча андай таасири кылмыштуулукка таасир тиет дегенден андай негиз жок. Негизинен бизде азыркы видео байкоолор аябай күч алып, мына биздин мамлекет жетекчиси колдоп, барча жерге видео байкоолорду орнотуп атабыз, айыл жерлеринде да орнотулат. Видео байкоо боюнча закон мыйзамды жакында алып келебиз дагы. Ошонун негизинде автомашинадан канча адам баратат, кандай бузуулар болуп атат, аны аныктоого мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Силердин пикириңерге мен кошула албайм. Себеби реалдуу жашоодо таптакыр башка. Акча каражатын чогултуу максатында ушундай рискке бара турган болсоңор, эртеңки адамдардын жашоосундагы кылмыштуулук көбөйүп кетишине эч ким кепилдик бере албайт. Жанагы транспортту текшерүүдөн өткөрүүнү ошол премьер-министр Бабановдун тушунда атмен кылгансыңар. Ошонун натыйжасында бүгүн кандай гана машинелер жип менен байлап, зым менен байлап алып деле моторун айдап жүрөт. Ошонун натыйжасында канча авария болуп атат. Текшерүүдөн өтпөгөндүгүнүн натыйжасында. Ошол сыяктуу эле бул дагы бир Oyun bitir olsun. Ошол сыяктуу эле тескери көз караштагы мыйзам болот, эсиңерге түтүп койгула. Ошол тексмоторду жок кылып коюп, бүгүнкү күндө кандай гана машинелер жол жүрүп жүрөт, кандай авария болуп атат. Согуштан дагы авариядан көп адам өлүп аткандыгы бул факты. Ушул дагы акча чогултабыз деп туруп, караңгылатып алып туруп, акчаңардан да дайыны жок, кармушка, кимдир бирөөлөргө кармушка жасап бересиңер. Ошол караңгыланган айнек караңгылатынгыч эмне деп коет атына, жанагы пленкаларды кимдир бирөөдүн пленкасын жармаштырыш үчүн ушундай бир жолго барып атасыңар деген сөздү мен тартынбай туруп айтам. Себеби ушундай бир себеби бул мезгилге чейин 100 жылдаган бою караңгыланганга каршы чыгып жүргөн, эми кандай эле каалооңар пайда болуп калды, ушундай эле караңгылаткыңар келип. Реалдуу жашоого карап иш кылбайсыңарбы? Мен мисалы үчүн Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Данияр Жолдошевич, мен сизге бир сунушум бар эле. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө жарандарга нарушениелерди фиксация кылса, определенный процентин берет. Сиздер азыр коррупциялык рисктерди жоёбуз деп атасыздар. Коррупцияга жаңы жол ачылып жатат сиздер тараптанчы. Ошондуктан биздин жарандарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Кандайдыр бир 5%-пи, 10%-пи ошол выявлять эткен нарушениеден бериш керек. Мага кулак салып койсоңуздар. Чыңгыз Ильясович, бул боюнча мыйзам бар азыр. Эгерде эмете турган болсо, мынакей МВДнын өкүлчүктөрдү механизмин иштеп чыгып эметкенге даяр. Жарандарыбыз кагаз түрүндө тийиштүү материалдарды тиркеп туруп, тийиштүү органдарга берсе жакшы болот. Ошол условияны түзүп беришиңиздер керек сиздер. Азыр зарыл ошол. Андан кийин биздин жарандар азыр коркпойт. Ар бир чиновникти, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин аркасынан карайт. Ошол сунушту эске алып койсоңуздар, рахмат. Жарайт. Кийинки сөз суроо үчүн Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Ассаламу алейкум. Биринчи суроо. Сиздерде дөңгөлөктүү автоунаалардын коопсуздугу боюнча техникалык регламент барбы, жокпу? Албетте, дөңгөлөктөрдө боюнча бар. Техникалык регламент бар. Техникалык регламент производствого өндүрүшкө гана берилет. Дөңгөлөк чыгарда техникалык регламенттин негизинде чыгат. Жок, дөңгөлөктүү автоунаалардын коопсуздугу боюнча техникалык регламент айтып атам. Андай жок регламент. Жок, бул дүйнөлүк практикада бар, ошону бир карап койсоңуздар. Анан экинчи суроо. Эми күңүрттөп алабыз деп каалагандай кыла береби же
жарык өткөрүмдүүлүгү боюнча талап болобу? Мисалы Россияда светопропускаемость боюнча талап бар ушундай, жарык өткөрүмдүүлүгү боюнча 70% болуш керек. Сиздердечи? Андай талап жок. Каалагандай, балким такыр жарык өткөзбөй турган кой болсо деле өзүнүн эрки болот, Дутый деп коет го жана. Ооба. Түшүнүктүү. Анан мен түшүнө албадым да, негизи айдоочунун көзү талбаш үчүн, же болбосо автосалон ысып кетпеш үчүн алдыңкы айнектерге уруксат берилип жүрөт кээ бир өлкөлөрдө. Эмне үчүн бизде каптал айнектер? Анткени коопсуз шаардын алкагында ошол эмелер бар, талаптары бар. Ошол талаптарга биз каршы эмете албайбыз. Жана коопсуздук максатында ошол мыйзам бузууларды эмелерин фиксациялоо ошо алдыңкы терезеден өтөт. Түшүнүктүү. Мисалы Францияда, Голландияда арканкы эшиктин айнектерин уруксат берилет. Бизде ошо алдыңкы эшиктин айнектерин уруксат берилип атканда мен таң калып атам да. Анан дагы бир маселе, бул лингвистикалык мааниде, лингвистикалык экспертизаны да карадым, бирок буга маани деле бербептир. Балким мен атайын терминологияны түшүнбөй атам. Мына Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинин аныктаган тартипте транспорт каражатынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күңүрттөөгө акы төлөө негизинде уруксат алууга. Каптал айнек, алдыңкы эшиктин айнектери ансы деле каптал айнектерде. Же эмне капталдан башка да айнектери барбы? Алдынан эшик ачылган бир да машина жок да. Эмне үчүн алдыңкы эшиктин каптал айнектери де башкача сөз кошулган дейм да? Же мен түшүнбөгөн бир терминология бар бул жерде. Бул лингвистикалык мааниде. Карап чыгайлык аны. Караңыздар, анткени түшүнбөй калат го адамдар. Алдыңкы эшиктеги ансы деле каптал айнек, анын алдыңкы айнеги жок, туурабы? Ушуну карасаңыздар. Анан ишиңиздер көбөйүп кетпейби? Ансыз деле азыр биздин ушул майда иштеген кызматкерлер көбүнчө күңүрттөлгөн айнектүү эшик машиналерди токтотот. Ансыз деле анан ишиңер көбөйүп кетпейби? Улам токтото берип. Бул мындайда биз деген эмне жанакы лицензиясы жок автоунааларды токтотобуз. Бул боюнча жанакындай карчек системасы киргизсек, анан азыркы берип аткан сунуштар боюнча QR код менен киргизсек, андай деле жумуш көбөйүп го деп биз ойлойбуз да. Түшүнүктүү, ушундай рисктер бар. Анан дагы бир маселе, таксилерге мен башында укпай калдым, кечирип коңуздар. Таксилерге уруксат берилеби? Коомдук транспорттарга? Берилбейт. Коомдук транспортко берилбейт. Чоң рахмат. Баягы техникалык регламент деген керек, ушул документ иштеп чыксаңыздар, бул өтө маанилүү. Рахмат сиздерге. Рахмат. Кийинки сөз суроо үчүн Шакиев Нурланбек Тургунбековичте. Рахмат. Мен ушул маселе боюнча атайын өзүмчө бир иликтөө кылдым да, ушул мыйзам боюнча сүйлөөрдөн мурун бир 15-20 кишиден пикири угайын деп сурадым. Мен сураган адамдардын дээрлик көпчүлүгү макул, айрыкча жаштар. Бул эми элдин ошондой каалоосу бар экен. Чынында мен таң калган, күтүп жүргөндөр да бар экен бул мыйзамды эртерээк уруксат берсе, биз караңгылатат элек депчи. Анан бул так бюджетке түшө турган болгондон кийин, мисалы үчүн мына биздин коңшу өлкөлөрдө билесиңер, бул караңгылатууга уруксат бергенде атайын бир объектилерди, мамлекеттик чоң иштерди, программаларды аткарыш үчүн акчаны ошол жака бөлүп, ушу караңгылатуудан түшкөн акчаны бөлүп жүрүшкөн да. Бизде ушондой бир программага бөлсөк болбойбу? Сөзсүз бюджеттин бир баягы тартыштыгын жабыш керекпи? Ошон үчүн мен айтат элем, сөзсүз биз ушул караңгылатуудан түшкөн акчаны бир объектке беришибиз керек да. Маселен, мугалимдердин айлыктарына, дарыгерлердин айлыктарына, жаш мугалимдерди, жаш дарыгерлерди колдоо боюнча бир программаларга сыяктуу ушундай социалдык бир көйгөйлөргө жумшасак, даректүү болот беле дейм да. Ушуга сиздин пикириңизди айтсаңыз, урматтуу Демилгеч. Нурлан Тургунбекович, негизи айлык майналар, пособиялар, булар туруктуу салыктардын негизинде гана көтөрүлүп төлөнөт. Ага айлык майналарга, пособияларга мүмкүнчүлүк андай жок. Бул салык эмес кирешелерди багыттаганга. Бирок сиз айткандай, эгерде кандайдыр бир чоң долбоорлордун алкагында багыттасак, ал болот. Сиздин сунушуңузду кабыл алабыз. Рахмат. Мен эми жакшы түшүнөм. Мен өзүм кесибим боюнча экономистмин. Салыктан, бажыдан түшкөн каражаттар ошол бюджеттин негизги булак экенин жакшы билем. Бирок ошентсе да мен сиздерге сунуш иретинде айтып атам да. Эми
эң башкысы ушу жемкорлукка жол ачпаса болду да. Ушул май кызматкерлери ушуну текшерүүдөн, уруксат берүүдөн, токтотуудан ушу жемкорлук күчөп кетпейби? Урматтуу Нурланбек Нурмбекович, бул жемкорлук боюнча деген бул катуу көзөмөлдө болот. Азыр айтылып кеткендей, эгерде орто эсеп менен 30 миң 50 миңге чейин деген бул уруксат берилсе, штрафы биз сунуштайбыз, азыркы сунуштайбыз. Şu 60 миң 70 миңге чейин штраф төлөнөт деп сунуштайбыз. Эгерде бул уруксат жок жүрсө, ошондой 60-70 миң акча төлөнөт. Бул деген бардык жарандарга, ошондой эле биздин деген күч органдардын структурада иштеген кызматкерлерге негизинен эле Кыргызстандын бар жарандарына тиешелүү болот. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковнада. Рахмат. Мыйзам долбоорун экономикалык кызыкчылык жок деп атасыздар сиздер. Бул мындай легалдаштыруу деп атасыздар негизинен. Анан эми бул легалдаштыруу болгондон кийин дагы бизде бардык нерсе адамдын жашоосуна, адам заттын жашоосуна ыңгайлуу жашоого шарт түзүүдө. Анан бизде мындай нормалар бар эле. Жанагы рак илдетине кабылгандар, тери оорулар менен ооругандар, мисалы рак илдетине кабылгандар биздин табият Кыргызстан жайдын күнү өтө ысык. Ультра нурда бул көп убакытка жүрүүгө тыюу салынган жарандар болот да. Дарыгерлер тастыктама берип, ошол тастыктаманын негизинде ушундай моундай категорияга кирип, жеңилдик берилип, акча төлөбөй кирген бир ушу категориядагы жарандарыбыз дагы каралыш керек эле. Бул мыйзам долбоорунда адам ден соолугу жөнүндө, өмүрү жөнүндө эч нерсе жок. Мен ушуну киргизиш керек. Мына мен эгер киргенде кайсы категориядагы жарандарга жеңилдик каралган деген суроону бул эң маанилүү беришим керек эле, бирок бул мыйзамда жок экен. Буга эмне дейсиңер? Урматтуу Камила Абдыразаковна, сиздин сунуңузду албетте бул карап чыгабыз. Кээ бир азыркы уруксат берилгендердин катарында кошууга жумуш топ карап чыгат. Рахмат сунушуңузга. Бул сөзсүз түрдө ушул категориядагы адамдар бар да биздин Кыргызстанда. Ал эми мына азыр эми 40 миң 50 миң деп атасыңарбы? Уруксат берүү бул мындай бул андай акчаны баары эле мындай карманы туруштук бербейт, төлөй албайт. Анан ошондой ооруп калган кишилерибиз эмне кылат? Ушуну сөзсүз түрдө эгерде ошону киргизсеңиздер мен колдойм. Киргизбесеңиздер мен колдой албайм. Себеби бул өтө маанилүү маселе. Ошол категорияга кирген жарандарыбыз көп биздин. Ушуну карап койсоңуздар, мен бул сунушум. Анан бу жерде сөзсүз түрдө эле жана коллегалар айтып өттү. Бул албетте биз адам өмүрү, коопсуздук жагын мына бир белгилүү мөөнөттө бир аналитика жүргүзөсүздөр да муну киргизгенден кийин, туурабы? Легалдашкандан кийин карап көрөсүздөр. Мына авариялык учурлар, тонировкасы бар машинелерде канчалык деңгээлде катталат, катталбайт. Муну сөзсүз анализ кылышыңыздар керек да. Мен ушуга көбүрөөк көңүл буруу. Урматтуу Камила Абдыразаковна, биз албетте анализ ушу мыйзам күчүнө киргенден кийин биринчи күндөн баштап жүргүзүлөт. Жыйынтыгы боюнча чечимдер кабыл алынат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроочу Набиров Жаныбек Болотбековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Улан Бердибаевич. Урматтуу Данияр Жолдошевич, негизи ким демилгечи болуп атат? Минэкономбу, Кабинет министров. Кабинет министров, А до этого вот Министерство внутренних дел вопрос. До этого вы все время же были против этого. Почему вы решили согласиться на эту инициативу? Все время же у вас отрицательные заключения же были. Что повысится преступность, что выявление преступников. Урматтуу Жаныбек Болотбекович, биз деген анализ кылып чыктык азыркы кезде. Ошол мурда каршы болуп турган убактарда бизде мындай видео байкоолор, күчтүү видео байкоолор жок болчу. Азыркы кезде видео байкоолор дерлик бар жерге орнотулуп жатат. Анын үстүнө республика боюнча безопасный город, андан сырткары видео байкоолор боюнча мыйзамдар сунушталып жатат. Ошонун негизинде азыркы кезде ошо караңгылатуу, алдыңкы терезе караңгылатуу кылмыштуулукка таасирин тийгизбейт деген негизге келип чыкты. Ошо видео байкоолордун негизинде биз деген кылмыштуулукка качууга толук кандуу мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Рахмат. Рахмат, чоң, түшүнүктүү. Анан, Данияр Жолдошевич, вопрос по Карчеку. Вот Карчек
при выявлении примерно автомашины, которая тонированная, при выявлении, если этот человек, другой посторонний выявил, то кэшбэк какой-нибудь возврат будет, то есть, или просто кто захотел, нашли, посмотрели, если нет тонировки, то куда он будет обращаться, что будет? Джанет Булатыкович, вы имеете в виду кэшбэк заявившему человеку Да, на да, нарушение? заявившему. В рамках закона механизм возврата и поощрения о предоставлении информации о правонарушении в законодательстве есть. Сейчас единственное по предложению депутатов со стороны Министерства внутренних дел будет разработан порядок по возврату и поощрению граждан, заявивших о правонарушении. В целом, по всем правонарушениям. По всем правонарушениям? Да. Но именно касаемо тонировки, этого, возможно, и не будет. Правильно? Никто же гарантии не дает, Министерство внутренних дел же не дает гарантии, что по возврату заявивший человек, что какая-то машина это тонированная, и возврата не будет же. То есть я почему это говорю? Примерно около 1000 человек в Кыргызской республике будут свободно тонироваться и не будут платить. Если не больше. Это сотрудники внутренних дел, это сотрудники прокуратуры, сотрудники государственной национальной безопасности, и много будет. И те, кто в правительстве работает, и в Джоркинеше, они же не будут оплачивать. Никто же, сотрудники ГАИ же гарантию не могут дать. Это же ясно и понятно. Если цель данного законопроекта не пополнение бюджета, то здесь это большие вопросы по данным именно. Для чего? Я так и не понял, по всем ответам не понял. Джанет Булатыкович, изначально концепция самого законопроекта заключалась в том, чтобы легализовать нанесение тонированной пленки на боковые стекла в целях исключения коррупционных факторов и уменьшения правонарушений, в частности, связанных с нарушением нормы закона по тонированию и эксплуатации автомобилей. Что касается нормы, что увеличится факты незаконного нанесения тонированных стекол на боковые стекла автомобилей, то я думаю, что на сегодняшний день, как уже отметили коллеги, что системы видеонаблюдения, системы контроля, они не стоят на месте. Сегодня имеется возможность идентификации вплоть до распознавания лица, сидящего за рулем. Также внедряется именно система Корчек. До этого, когда был инициирован законопроект со стороны Министерства внутренних дел, данных возможностей по ведению именно общественного контроля данных деяний не было. Я думаю, что на сегодняшний день мы тоже не стоим на месте, технологии растут, тем более есть возможность усиления общественного контроля за данными деяниями. Я думаю, что наоборот данный законопроект приведет к уменьшению правонарушений. 10 секунд. По поводу пленки, процент какой будет? Джанет Булатыкович, ограничения по пленке не будет, так как мы в этом видим также коррупционные риски. Если будет необходимость регламентировать светопроницаемость, то, соответственно, нужно будет сертифицировать. Нужен будет орган контролирующий. Это первое. Во-вторых, нужна будет градация тогда по оплате, а соответственно это уже приводит к коррупционным рискам в связи с тем, что он может наклеить минимальный процент проницаемости света, 40% сделать, тут же отъехать, получив лицензию, переклеить ее на 100%. То есть в этом мы смысла не видим, это самоконтроль и саморегулирующая какая-то мера применяется. Хорошо, спасибо. Рахмат, урматтуу депутаттар. Регламентке ылайык саат 1-ден 2-ге чейин танабыз. Рахмат.